Азыр адам тыгылып калыптыр. Эң биринчи эле куткарабыз. Лифтти карабайбыз, эмне болгонун. Бул жактан карап турабыз, кабина жылып атат. Мага азыр 5-этажда турса, мага 7-этажга керек. Ачып берейинби? Жакшы элесизби? Жакшы, чоң рахмат. Эвакуация кылган сайын колдорубуз ушундай болуп калат. Бул адал эмгектин белгиси десем болот. Бул жумуш менен 8 жыл болуп калды. Мына майда уж 8 жыл болот. Анан турмушка, жашоо турмушка байланыштуу десем болот. Өзүмдүн билимим юрист, кызыл менен бүткөн, еще кызыл диплом менен. Бирок турмуш шартка байланыштуу ушул жумушту аркалаганга. Анткени ал убакта мендей болуп юрист болом деген адамдар көп болуп, анан конкуренция да көп болуп калды окшойт. Ошон үчүн ушул жумушка келип калдым. Билимим юрист болуп, анан кызыл менен бүтсөм деп өзүмдү көтөрүп жүрчүмүн, чынында айтканда. Анан эч кимге айтпай жаңы лифтер болуп киргенде эми родинава сен ушинтип лифтер болуп калдыңбы деген сөздөн эле коркуп, уялуу сезими болуп жүрдү. Андан кийин анан өзүмө сиңирип ушул профессияны анан ачыкка чыктым десем болот. Эшигинен кетиптер РКД жок деп коет да. Бул жаңы лифт болгон үчүн биз өзүбүз дагы жаңы үйрөнүп атабыз өзүбүз. Ошон үчүн азыр бияка бүт таблого чыгып калат да, кайсы проблема болуп атат, канчанчы этаждан. Келиндин биринчи жылы келген эстен кетпейт деп, ошондой эле мага эң биринчи эвакуация кылган аябай эсимден кетпейт. 10 эле минуттук эле эвакуация болуптур, бирок мен үчүн как будто 8 сааттыктай болгон да. Ал эвакуация свет өчүп калыптыр, эвакуация кылдым. Клаустрофобия деп коет экен да. Көп адамдар, жителдер коркот да ушундай замкнутый пространствода калып калганданчы. Анан ушул жумушум аябай жоопкерчиликтүү деп ойлойм, анткени баргычак деле ар кандай ойлор кетип калат да. Мисалы, ар кандай адамдар тыгылып калат да эвакуация кылганда. Мисалы, пенсионер адамдар, жаш балдар, жаңы төрөгөн, көбүнчө коляска менен тыгылып калат да. Ошон үчүн бат-баттан барып куткарганга аракет кылам. Лифтерлор мындай көмүскөдө калып калат да. Баягы чыгардың, кеттиң, унутулуп калат. Чынында лифтерлук кызмат аябай эле оор. Связьга коем дагы, анан механиктерди чакырам да, эгер бузулуп калган болсо. Көбүнчөсү өчүрүп, бул жаңы лифттерди өчүрүп күйгүзүп койсом эле иштеп кетет да. Ушунусу жакшы экен жаңы лифттинчи. Кабинаны жылдырып атам да ушинтип. Азыр өйдө жылдырган аябай оңой да, ылдый кабинаны жылдырыш аябай кыйын. Бул үчүн күч керек да, аябайчы. Шахта деп ушул жакта айтабыз. Шахта биринчи көргөн кишиге аябай эле коркунучтуу болот. Мен дагы жаңы келген кезде көрүп алып, ушундай жумушта иштеп атамбы деп өзүм аябай коркчу элем. Азыр уже мен үчүн аябай эле родной болуп калды баардык лифттин запчастары. Ошон үчүн бирок эшиги ачык болуп калса, баардык эле адамдарга кооптуу да. Ошон үчүн кандай лифт бузулса, чуркап келишибиз керек да. Элдердики жумуш орду офисте болсо, мен жумуш ордум офисим деп билип калам. Лифтер деген аябай жоопкерчиликтүү кесип, анан билинбеген кесип. Эң биринчи эле лифтер это не только отвертки деп коебуз го. Не только отвертки и ключи, это и нервы деп. Анткени мисалы тамаша катары айтайын. Сен тыгылып калган адам өзүнө завещание жазгычакты.
Биз барып калышыбыз керек да, мындайча айтканда. Ошону күлүп калам. Муниципалдык ишканалардын эң аз алган биз болушубуз керек. Ар ким ар кандай алат лифтерлор, лифтине жараша, күнүнө жараша. Мисалы меники 10дон ашыгыраак, бирок 4 балама жетпей калат. Келип калдыңарбы? Садиктен келдиңерби? Садиктен. Жаным деши. Мага берип атасыңарбы? Кел мага, кел. Жүргүлө, жүр. Эгизеримдин аттары Элхан, Эрхан 3:30 чыгып калышты. Булар лифттин балдары деп коем, анткени ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, Бишкек Горлифттин диспетчерский ушул жакта күнү түнү эч жакка чыкпай жашайм. Бул мэриядан берилген үй десем болот, служебный. Ушул жерде иштеп, жашап, 8 жылдан бери. Эски лифттерде ушундай турчу да, бул иштеп атат деген белги бар болчу. Азыр жаңы болгон үчүн бул кереги эле жок болуп калды, анткени бүт контакттарыбызды кабинанын сыртына, ичине, тышка подъезддерге илип койгонбуз, ошон үчүн кереги эле жок деп. Ушул райондон тышкары эч жакка чыга албайм да. Ошо жумушумдун эң эле оор ошол го. Мисалы Кыргызда бар го, той аш дегендер эч жакка бара албайм. Жолдошума күлүп калышат экен, сенин аялың барбы деп, анткени жолдошум өзү эле барат. Ошо ушунчалык жоопкерчиликтүү жумуш болгон үчүн эч жакка чыга албайм да. Кесибимди алмаштырайын деп азыр экинчи билимимди алып атам. Ушу менен эле калып калбайын депчи. Дагы өнүгүп өсөйүн деп. Тарых мугалимин окуп атам азыр дистанционно. Бул жакта ошо үйгө байланыштуу эле болуп атпайбы, ошо үйүбүз бекер болгон үчүн ошол жакта иштеп, ушу 8 жыл өтүп кетиптир да. Ипотека алайын десең, биздики внештатник болуп атпайбызбы? Айлыгыбыз аз, анан патент менен бизге берилбейт экен да. Айлыгыбыз аз болгон үчүнчү.